3 бөлүм. Теңир Муса менен Синай тоосунда сүйлөшкөн убактагы Аарон менен Мусанын санжырасы. Аарондун уулдарынын аттары: Туну, Надап, Абыют, Элазар жана Итамар. Аарондун ыйык кызматка майланган, Муса дайындаган ыйык кызмат кылуучу уулдары ушулар. Бирок Надап менен Абыют Синай чөлүндө Теңирдин алдына башка от алып келип, Теңирдин алдында өлүшкөн. Алардан бала калган эмес. Элазар менен Итамар атасы Аарондун жанында ыйык кызмат кылуучу болуп калды. Теңир Мусага мындай деди: ыйык кызмат кылуучу Аарондун алдына Леби уруусун алып кел. Алар Ааронга кызмат кылышсын. Алардын жыйын чатырында кыла турган кызматы Ааронга жана жыйын чатырынын алдындагы бүт жамаатка кызмат кылуу. Алардын жыйын чатырында кыла турган кызматы жыйын чатырынын бардык буюмдарын сактоо, Исраил уулдарына кызмат кылуу. Лебилерди Аарондун жана анын уулдарынын карамагына бер. Алар Исраил уулдарынын ичинен Аарондун жана анын уулдарынын карамагына берилсин. Ааронду жана анын уулдарын өздөрүнүн ыйык кызмат кылуучулук милдетин аткарууга дайында. Эгерде ыйык кызматка алардан бөлөк бирөө жакындаса, ал өлүм жазасына тартылсын. Теңир Мусага дагы мындай деди: мен Исраил уулдарынын жатынды жарып чыккан тундарынын ордуна лебилерди алдым. Лебилер меники. Анткени бардык туңгуштар меники. Мен Мисир жеринде туңгуштардын баарын өлтүргөн күнү Исраилдин бардык тун уулдарын, малдарынын биринчи төлүн өзүмө бөлүп алгам. Алар меники болсун. Мен Теңирмин. Теңир Синай чөлүндө Мусага мындай деди: Леби уулдарын уруусу үй-бүлөсү боюнча санап чык. 1 айлык жана андан жогорку жаштагы эркектеринин баарын санап чык. Теңир кандай буйруса, Муса ошондой кылып санап чыкты. Леби уулдарынын аттары мындай: Гейршон, Каат жана Мерари. Гейршондун уулдарынан тараган уруулардын аттары: Либни жана Шимей. Кааттын уулдарынан тараган уруулардын аттары: Амрам жана Ицар, Хеброн жана Узиел. Мераринин уулдарынан тараган уруулардын аттары: Махли жана Муши. Булар Леби тукумунан тараган уруулар. Гейршондон Либни жана Шимей уруулары тараган. Булар Гейршон уруулары. Гейршон урууларындагы 1 айлык жана андан жогорку жаштагы эркектердин саны 7500 болду. Гейршон урууларынын станы жыйын чатырынын артына, батыш тарабына жайгашсын. Гейршон урууларынын башчысы Лаэлдин уулу Элиасап. Гейршон уулдарына жыйын чатырын, анын жабууларын, анын кире беришиндеги көшөгөсүн, короонун жабууларын, жыйын чатырын жана курмандык чалынуучу жайдын тегерегиндеги, короонун кире беришиндеги көшөгөнү, анын жиптерин, аларга тиешелүү бардык нерселерди сактоо тапшырылсын. Кааттан Амрам, Ицар, Хеброн, Узиел уруулары тараган. Булар Каат уруулары. 1 айлык жана андан жогорку жаштагы жыйын чатырын кайтарган Каат урууларындагы бардык эркектердин саны 8600. Каат уулдарынын саны жыйын чатырынын түштүк тарабына жайгашсын. Каат урууларынын башчысы Узиелдин уулу Элсапан. Алар келишим сандыгын, үстөлдү, чырактанды, курмандык чалынуучу жайларды, кызматка колдонула турган ыйык идиштерди, ыйык жайдын жабуусун жана ага тиешелүү бардык нерселерди сакташсын. Лебилердин башчыларынын башчысы ыйык кызмат кылуучу Аарондун уулу Элазар. Ал ыйык жайды кайтаргандарды көзөмөлдөсүн. Мерари уруусунан Махли жана Муши уруулары тараган. Булар Мерари уруулары. Мерари урууларындагы 1 айлык жана андан жогорку жаштагы эркектердин саны 6200. Мерари урууларынын башчысы Абыкайылдын уулу Суриел. Алардын станы жыйын чатырынын түндүк тарабына жайгашсын. Мерари уулдарына жыйын чатырынын устундарын, шыргыйларын, мамыларын, таканыштарын, аларга тиешелүү нерселерди, короонун бардык тарабындагы мамыларын, таканыштарын, казыктарын, аркандарын сактоо тапшырылсын. Муса, Аарон жана анын уулдарынын станы жыйын чатырынын чыгыш тарабына, жыйын чатырынын алдына жайгашсын. Исраил уулдарын сактоо үчүн аларга ыйык жайды кайтаруу тапшырылсын. Эгерде ыйык жайга алардан бөлөк бирөө жакындаса, ал өлүм жазасына тартылсын. Муса менен Аарон Теңирдин буйругу боюнча санап чыккан Леби урууларынын 1 айлык жана андан жогорку жаштагы эркектердин саны 22000. Теңир Мусага дагы мындай деди: Исраил уулдарынын 1 айлык жана андан жогорку жаштагы тун эркек балдардын аттарын санап чык. Мен үчүн мен Теңирмин. Исраил уулдарынын бардык тун уулдарынын ордуна лебилерди ал. Ал эми Исраил уулдарынын бардык малынын биринчи төлүнүн ордуна лебилердин малын ал. Теңир буйругандай Муса Исраил уулдарынын бардык тун уулдарын санап чыкты.
1 айлык жана андан жогорку жаштагы тун эркек балдарынын аттарын атап санап чыкканда алардын саны 22.273 болду. Ошондо Теңир Мусага мындай деди: Ысрайыл уулдарынын тун уулдарынын ордуна лебилерди ал. Ал эми алардын малынын ордуна лебилердин малын ал. Лебилер меники болсун. Мен Теңирмин. Ысрайылдын тун эркек балдарынын лебилердин санынан ашып кеткен 273 адам үчүн кун төлөнсүн. Киши башына ыйык шекелден 5 шекел ал, 1 шекелде 20 гер бар. Алардын санынан ашып кеткендердин куну үчүн төлөнүүчү күмүштү Аарунга жана анын уулдарына бер. Муса лебилерге айырбашталган тун балдардын куну үчүн төлөнгөн күмүштү алды. Ал Ысрайылдын тун уулдары үчүн ыйык шекелден 1365 шекел күмүш алды. Муса Теңирдин айткандай кылып, кун үчүн алган күмүштү Аарунга жана анын уулдарына берди. 36-забур. Зулумдарга ачууланба, мыйзамсыз иш кылгандарга суктанба. Анткени алар жакында чөп сыяктуу чабылышат, көк чөптөй соолушат. Теңирге ишен жана жакшылык кыл, жерде жаша жана чындыкты сакта. Теңир менен кубан, ошондо ал жүрөгүңдөгү каалоолорду ишке ашырат. Теңирге өз жолуңду тапшыр, андан үмүттөн, ошондо ал баарын жүзөгө ашырат. Чындыгыңды жарыктай, адилеттигиңди чак түштө тийген күндөй чыгарат. Теңирге башы, андан үмүттөн, өз жолунда ийгиликке жетишкен, куулук кылган адамга көз артпа. Ачууңду токтот, каарды ташта. Жамандык кылганга чейин барбаш үчүн көз артпа. Анткени жамандык кылгандар кырылышат. Ал эми Теңирден үмүттөнгөндөр жерди мураска алышат. Бир аз убакыт өткөндөн кийин ыймансыз жок болот. Анын ордун карап таппай каласың. Ал эми момундар болсо жерди мураска алышат да тынч турмушка рахаттанышат. Ыймансыз адам адил адамга жамандык издеп, тиштерин кычыратып турат. Теңир болсо ага күлөт. Анткени ал анын күнү жакын калганын көрүп турат. Ыймансыздар жарды менен жакырды кулатуу үчүн, түз жолдо бара жаткандарды өлтүрүү үчүн кылычтарын кындан сууруп, жааларын атууга даярдап турушат. Алардын кылычы өздөрүнүн жүрөгүнө сайылат, жаалары сынат. Адил адамдын аз нерсеси ыймансыздардын сансыз байлыгынан артык. Анткени ыймансыздардын күчү талкаланат, ал эми адил адамдарга Теңир күч берет. Теңир күнөөсүздөрдүн күндөрүн билет, алардын байлыгы түбөлүк турат. Алар оор күндөрү уятка калышпайт, ачарчылык күндөрү ток болушат. Ал эми ыймансыздар өлүшөт. Теңирдин душмандары козунун майындай жок болот, түтүндөй тарап кетет. Ыймансыз карыз алат, бирок кайрып бербейт. Ал эми адил адам болсо ырайым кылат жана берет. Анткени Кудайдын батасын алгандар жерди мурастап калышат. Ал эми анын каргышына калгандар кырылып жок болушат. Адамдын буттары Теңир аркылуу бекемделет. Ал анын жолуна ийгилик берет. Ал жыгылып бара жатса да кулабайт, анткени Теңир анын колунан кармап турат. Мен жаш болгом, эми карыдым. Бирок адил адамды Кудай таштап койгонун, же анын тукуму нан сурап жүргөнүн көргөн эмесмин. Адил адам ар күнү боор оруп, карыз сурагандарга берет. Ошондуктан анын укум тукуму бата алат. Жамандыктан кач, жакшылык кыл, ошондо түбөлүккө жашайсың. Анткени Теңир чындыкты сүйөт, өзүнүн ыйыктарын таштабайт, алар түбөлүккө сакталышат. Ал эми ыймансыздардын тукуму кырылып жок болот. Адил адамдар жерди мурастап, анда түбөлүккө жашашат. Адил адамдын оозунан акылмандык чыгат, тили чындыкты сүйлөйт. Кудайдын мыйзамы анын жүрөгүндө, анын буттары олку-солку болбойт. Ыймансыз адам адил адамдын артынан аңдып, аны өлтүрүү жолун издейт. Бирок Теңир адил адамды анын колуна бербейт. Ал соттолуп жатканда аны айыптаганга жол бербейт. Теңирден үмүт кыл, анын жолунан чыкпа. Ошондо жерди мурастап калышың үчүн ал сени сактап жүрөт. Ыймансыздардын кырылып жатканын өз көзүң менен көрөсүң. Мен тамырланган көп бутактуу дарактай жайылган катаал ыймансызды көргөм. Бирок ал өтүп кеткен. Эми ал жок. Аны издедим, бирок таппай койдум. Күнөөсүз адамды байкап жүр, адил адамды карап жүр, анткени андай адамдын келечеги тынчтык. Ал эми мыйзамсыздардын баары кырылат, ыймансыздардын келечеги ойрон болот. Адил адамдардын куткарылышы Теңирден. Кайгы учурунда Теңир алардын коргоочусу. Теңир аларга жардам берет, аларды куткарат, аларды ыймансыздардан куткарып алат, аларды сактап калат, анткени алар Теңирден үмүт кылышат. Ырдын ыры. 1 бөлүм. Ал мени оозу менен өпсүн, анткени сенин сүйүүң шараптан артык. Сенин жыпар-жыттуу майларың кандай сонун жыттанат. Сенин атың төгүлгөн миррадай, ошондуктан сени кыздар сүйүшөт. Мени өзүңө тарт,
Биз сенин артыңдан чуркайбыз. Падыша мени өзүнүн ички бөлмөлөрүнө киргизди. Биз сага суктанабыз, сага кубанабыз, сенин шараптан артык сүйүүңдү мактайбыз. Сен сүйүүгө татыктуусуң. Иерусалим кыздары, мен кара торумун, бирок Кейдардын чатырындай, Сулаймандын пардаасындай сулуумун. Менин кара торлугума карабагыла, анткени мен күнгө күйүп калганмын. Энемдин уулдары мага ачууланып, жүзүм зарларды кайтартып коюшту. Ошондуктан өзүмдүн жүзүм зарымды кайтарган жокмун. Айтчы мага, жаным сүйгөн жигитим, койлоруңду кайсы жерге жаясың? Түштө кайда саласың? Койлоруң кайтарган жолдошторуңдун жанында жүзүн жапкан аял сыяктуу жүрө беремби? Аялдардын эң сулуусу, эгерде сен муну билбесең, анда койлордун изи менен бар. Улактарыңды койчулардын чатырларынын жанына кайтар. Сүйгөн кызым, мен сени фараондун арабасына чегилген байталга окшоштурам. Тааж алдындагы жүзүң, мончок тагылган мойнуң кандай сонун. Биз сага күмүш менен жээктелген алтын таажы жасап беребиз. Падыша дасторкон үстүндө отурганда, менин жыпар-жытуу майымдын жыты аңкып турду. Менин сүйгөн жигитим төшүмдө жүргөн бир тутам миррадай. Менин сүйгөн жигитим эйингеди жүзүм зарларындагы кипердин сабагындай. О, кандай сулуусуң, сүйгөн кызым, кандай сулуусуң, сенин көзүң көгүчкөндүн көзүндөй. О, кандай сулуусуң, сүйгөн жигитим, өзүңө тартып турасың. Төшөгүбүз көк шибер, үйүбүздүн чатыры кедир жыгачынан, үйүбүздүн шыбы кипарис тактайынан. Ыйык элчи Павлдын еврейлерге жазган каты. 1-бөлүм. Буга чейин ата-бабаларыбызга пайгамбарлар аркылуу ар кандай жолдор менен сүйлөп келген Кудай акыркы күндөрдө бизге уулу аркылуу сүйлөдү. Ал аркылуу Кудай ааламды жараткан жана аны баарына мураскор кылып дайындаган. Уул Теңирдин даңкын чагылдырып турат. Ал анын табиятынын толук көчүрмөсү. Ал өз сөзүнүн күчү менен баардык нерсени кармап турат. Күнөөлөрдөн тазалоону ишке ашыргандан кийин ал асмандагы улуу Кудайдын оң жагына отурду. Периштелерден ал канчалык жогору болсо, алардын алдында аны мураска алган ысымы да ошончолук жогору. Кудай периштелердин кимисине «Сен менин уулумсуң, бүгүн мен сенин атаң болдум» же «Мен ага ата болом, ал менин уулум болот» деп айтты эле. Тунуулун дүйнөгө кайрадагы алып киргенде ал мындай дейт: Кудайдын бардык периштелери ага табынышсын. Периштелер жөнүндө ыйык жазууда мындай деп айтылган: Сен өзүңдүн периштелериңди шамал, кызматчыларыңды жалындаган от кыласың. Ал эми уул жөнүндө мындай деп айтылган: О Кудай, сенин тактың түбөлүктүү, сенин падышалыгыңдын таягы адилеттик таягы. Сен чындыкты сүйүп, мыйзамсыздыкты жек көрдүң. Мына ошон үчүн Кудай сенин Кудайың жолдошторуңа караганда сени кубаныч майы менен көбүрөөк майлаган. Сен Теңир адегенде жерди негиздегенсиң. Асманды да сенин колдоруң жараткан. Алар жок болушат. Сен болсо түбөлүк жашайсың. Алардын баары чапандай эскирет. Сен аларды жабуудай түрөсүң, кийимдей алмаштырасың. Алар өзгөрөт, бирок сен ошол бойдонсуң. Сенин жылдарыңдын аягы жок. Кудай периштелердин кимисине: Мен сенин душмандарыңды бут алдыңа жыгып бергенге чейин менин оң жагыма отур деп айтты эле. Периштелердин баары куткарылууну мураска алчуларга кызмат кылуу үчүн Теңир тарабынан жиберилген кызмат кылуучу рухтар гана эмеспи?